Аялыңызды алдаштын эң жакшы жолу бул сейилдөө. Ночной прогулка дейсизби? Бош учурда, суббота воскресенье жумуш жок учурда кеттик тоого деп эки жака күтүлбөгөн белектерди берип туруу аялды көңүлүн көдөйүн өтө чоң деңгээлде көтөрөт. Анандай кичинекей парктар болобу, мага куштарды түшүнөт, машалла. Өзгөчө мынандай парктарга алып чыгышыңыз, арзыбаган 10 сомдук, 5 сомдук мороженое болобу белек кылышыңыз, сизди колуңуздан келгени бул башкача да. Сизден күтөт, сизден башка кимден күтөт, мекендешим өзүңүз айтсаңыз, сизден күтөт. Ошондуктан баягы аялды оюндагы ашышан нерселерди, нервин, тилинде сизге даярдап койгон уусун алып ташташтын жолу бул прогулка, басуу, сейилдөө. Мынандай парктарга, бактарга, Бишкекте дагы толтура бактар бар, парктар бар. Бул азыр Түркистандагы өзгөчө музей, сырткы көрүнүшү бул. Машалла. Зинакор жалганчы болот, зинакор саткын болот, зинакор мындайча айтканда козёл болот. Зинакор бардык арам иштерди кылууга даяр болот. Зинакор карыз алып бербей коет. Зинакор арам иштерди кылууга даяр болот. Неге? Бул наркотик сыяктуу. Дозасын талап кылган учурда, дозасы талап кылып калган учурда бербесе, бардык нерсеге даяр. Сатып да ала берет, урдап да ала берет, айырмасы жок. Ал телага киргизиш керек нерсени. Ошол сыяктуу чыгарыш керек бул маанисин, суусун, ашча сууларын, бел суусун. Бул бардык нерсеге даяр болот. Ошо кыяматка жакын ачык түрдө көчөлөрдө, мындай огороддордо зина болуп калат дейт. Уятың жок, кичине четке өтүп алгын деген нерседен башкага жарабай калабыз. Зинакор бардык арам иштерди кылууга даяр болот, сени алдап кетет, сени сатып кетет. Кайсыдыр бир досуң же акең же иниң сени зинага чакырып жаткан болсо, чогуу эс алып келели деп аткан болсо, ал сага аке эмес, дос эмес. Андайдан чегараны сакта, алыс ойна алардан. Баары тартып кетет. Буларга жакындаба. Булар сага бардык жамандык кылып коет. Бардык саткындыкты кылып коет. Ошолордон бардык сен күтсөң болот. Ошондуктан зинакордон этият бол, зинакорго жакындаба. Жакында барба. Кыздарга караба, көзүн зинасы себептерин карабыз го биз, туурабы? Ошол сыяктуу себептердин бири зинакор достон, зинакор акеден алыс болуу. Тамам. Чындыгында моюнга алышыбыз керек. Өзбек туугандар эмгек маселесинде, бир жерге барып сиңип кетүү маселесинде чындыгында пикке чыккан. Дубайга барсаңыз, Дубайда деле кафе ресторандар, Меккеге барсаңыз, Меккеде деле жаап сатып аткандар, Египетке барсаңыз, Египетте деле бешак кылып аткан. Айтор өнөргө, анан кол эмгектерге өтө баа беришет да. Өнөргө кадимкидей агайга, устазга шагирт иштеп, балдарын берип айтор. Өзбек туугандарыбыз, Аллах ыраазы болсун, эмгекке өтө бекем. Эзелте мынандай көзө деп коебуз, идиштер, мынандай өзгөчө идиштерди, анан оймо чиймелүү жыгаштарды кыйып, ар нерселерди, мына сыяктуу жыгаштардан кыйып, ардекелерди жасоо маселесинде моюнга алыш керек. Өзбек туугандарга эч ким жетпейт. Бул жеке менин оюм. Себеби буларда ошо Самарканд, Бухарага барсаңыз, ал жердеги тарыхый мурастар эле далилдеп көрсөтүп турат да көп нерсени. Мага көзү ылайдан жасалган өзгөчө идиштерди дагы ошол учурда ташып Кыргызстанга жибек жолу менен Түркистанга алып келишкен, сатышкан, соода кылышкан. Бул азыр Түркистан мекендештерим. Бул өзгөчө 14-чү кылым, кээде 10-чу, кээде 14 деп келет. 13-14 кылымда Амир Темир тарабынан курулган мунара, реставрация болгон, оңдолгон, өзгөргөн абалы. Ажыга баргандын сообун алгың келсе, жаш жигиттерге айтарым, көбүрөөк ата-энеңдин жүзүнө кара. Видеозвоноктон сүйлөш, видеозвоноктон кара, эгер алыста болсоң, чындап мээрим көздөрү менен, рахмат көздөрү менен карагын. Аларга эч качан кайшы айтпагын, доо сөздөрдү айтпагын. Ар дайым назиктик менен, сылык сыпа болгон, жылуу мамиле кылган. Ар дайым жакшы мамиле сөздөрдү айткан. Эң таттуу, эң жакшы сөздөрдү саралап тандап, аларга айткан. Алар сенин ак тешиңе, ук тешиңе татыктуу эмес. Чындыгында аялдарды кордобошубуз керек. Апабызды өзгөчө. Эч качан. Туристтерди тартуунун биринчи жолу туалет боло турган болсо, экинчи жолу ар бир адам иче турган суу, ушинтип кетип атсаң, ушул жерден суу чыгат. Мына карасаңыз, машалла. Ушундай гранттар боло турган болсо, машалла.
Бул күтүлбөгөн жерден жолдогу алтындай эле сөз да. Азыр күмбөз 14-кылымда курулган күмбөзгө азыр киребиз иншалла. Намаз окуп жаткан учуруңузда башка нерселер оюңузга келеби? Бизнес кылыш керек эле, акча эсептеш керек эле, балдарды карап коюш керек эле, айтор намаз окуп жаткан учурда, диний иштерди кылып жаткан учурда, дуа зикир кылып жаткан учурда дүйнө иштери эсиңизден, оюңуздан, жүрөгүңүздөн чыкпай коет да. Кана эле мен үмүт кылам ошо тескериси болсо. Дүйнө иштерин кылып жаткан учурда, башка жумуштар менен алек болуп жаткан учурда мынтип гүл упаковка кылып атасызбы, жер чабып атасызбы, айырмасы жок. Не кылып атсаңыз дагы жүрөгүңүздө Аллах болсо, мындан өткөн тынчтык, мындан өткөн жакшылык, мындан өткөн багыт жок. Билесизби, бул калп, бул жүрөк качан Аллахты чындап тапкан учурда бактылуу болот. Калган учурда бардык время, бардык убакыт бактысыз болот. Ана не кылып атат ана? О, эжени көрсөтсөң сами. Урматтуу мекендешим, мына азыр көрүп калдык бул апаны эжени. Мынтип бул неге бияктык күмбөздү көрсөтсөң? Мына күмбөз кече жакында эле курулган, бул тарыхый эмеси дагы жок. Ушу күмбөзгө карап сыйынып атат, өзүнчө ибадат кылып атат бул эжебиз. Ушу күмбөздөр, мунаралар, тоолор ыйык деп ишенип албаш керек. Ыйыктык жок, бир касиет жок. Сени төрөттүрүп койбойт, бала берип койбойт, рызкыны берип койбойт. Булар адам колунан жаратылган, адам колунан курулган, ылайдан, кирпичтен курулган нерселер. Буга мынтип сыйынып, бирдеке сураш, бул акмакчылыктан башка нерсе эмес. Ушуну дагы айтып коеюн дедим. Кыскасы, жүрөккө мындай кирпичтерди эмес, дүйнөнү эмес, Аллахты киргизейли. Ошол учурда жаныбыз тынч, бакыттуу болобуз. Машалла, табаракалла. Бул сулуулукту караңыздар. Эч качан диета кылба. Арыктайм деп көп аялдар дароо диетаны баштап алат да. 10 жыл семирет. 10 жыл аралыгында жылдап килограмм кошуп, мисалы 90 болот, 100 болот, 110 болот. Анан арыкташ маселесинде бир мотивация пайда болот, бир сел пайда болуп калат дагы, дароо күч менен резко диетага отуруп алат. Ошонун негизинде диетага барат. 1 ай кылат, 2 ай кылат, 3 ай кылат, суулар тартылат, арыктагандай болот 20-30 килограмм. Бирок баягы жип тартылат, диета менен алыска бара албайсыз да. Бир күн жип үзүлгөндө кайра баягы весиңизден 2 эсе, 3 эсе көбүрөөк вести чогултуп аласыз өзүңүзгө. Ошондуктан диета маселесинде да 1 жылда 1 ай диета керек. Бул мен айтканымды түшүнүп атасыздар. Ошол өлчөмдө. Башка убакта арыкташ үчүн диета кылыш туура эмес. Себеби биз бул жашоонун баягы дофамини да, мындайча айтканда. Биз жеп жаткан пловдор, биз жеп жаткан баягы кыргыздын улуттук тамактары организм кан көнүп бүткөн да. Муну таштап коюш өтө кыйын. Чындыгында кыйын маселе. Кээде ооз тийип туруш керек, норманы билиш керек мекендешим. Анан жеп аткан калориядан көбүрөөк чыгарыш керек. Мисалы 100 калория кирди, сиз 150 калория басышыңыз керек, чуркашыңыз керек, айтор кыймыл аракет менен 150 калория чыгарып салсаңыз, болду, сиз семирбейсиз, арыктайсыз дегени. Ар дайым жеген калорияңыздын, кыймыл аракетиңиздин калориясы күчтүүрөөк болуш керек. Ошол учурда арыктайсыз, ошол учурда семирбейсиз. Түркистан десе төлөр албетте эске түшөт. Мына көзгө кармаган аксакалдар, имамдар, устаздар, агайлар өзгөчө эске түшө турган учуру төлөр тууралуу мекендештерим. Төөнүн көмбөчү билесиздер. Сууду чогултуп алат. Анан каалаганча ошо ыстык чөлбү, ыстык жерби, суук жер айырмасы жок, чыдап көпкө чейин барат. Бир төө апасын айтат экен, неге биз сулуу эмеспиз, ат сыяктуу мындай желкелери чыгып калган өзгөчө, эми биз чөлгө ылайыкташтырылганбыз дейт экен да. Тишин айтат экен, оозун айтат экен. Нени айтса дагы мекендеш, ар бир жердин өзүнүн жаныбары, ар бир адамдын өзгөчөлүгү бар. Сенмизмин, жарыкмын, же кичинемин дебе. Аллах Таала сени өзгөчө кылып жараткан. Европада, өзгөчө Германияда 3 нерсеге өтө терең баа бердим. Биринчиден жылмаюу. Адамдардын ар биринде жылмаюуну көрөсүң да. Баягы мусулман эмес, ассаламу алейкум деп учурашыш жок, Бирок көрүп туруп эле, о, сен күү деп бересиң да ар бир адамгачы. Чындыгында өзгөчө жылмаюусу бар. Экинчи не байкадым? Тазалык, өзгөчө тазалык, таза. Газонодан баштап адамга чейин баягы иманы жок, инсабы бар деген сөзгө туура келет да. Ал эми үчүнчү маселе, бир дагы шаардын ичинен мүрзө таппайсыз. Мүрзөлөр алыста, анан мүрзөлөрдүн ордун өтө көп, тарыхый музейлер, тарыхый башка месталар кылышкан.
Бизде шаарда ичиби жолдун бою бүт мүрзө болуп кеткен го. Мисалы Сулайман тоого деп алып келесиң туристтерди, асты бүт мүрзө болуп турат да. Да эми бул кааласак мүрзөгө барабыз, бирок ошону азмаз карап, иштетип 25 жыл 30 белгилендиби бузуп башка нерсе кылыш керек. Куштарды байкасаңыздар, кичинекей куштан баштап чоң куштарга чейин өтө көп бул жерде. Бул жакта сайрап атат, мына уксаңыздар. Толтура куш. Эмне үчүн куш көп, эмне үчүн бул жерде куштар байырлайт десеңиз, мекендешим бул жерде себеби 14-13 кылымда Ахмат Яссави сабак берген мадраса күмбөзү. Мындайча айтканда керемет жерлердин бири. Мен билесизби, Истамбулда кээ бир сахабалардын мүрзөсүнө барып, ал жерде намаз окуудан мурда кадимкидей колдор титиреген да, жүрөк сезген. Ал керемет адамдар чынында, алтын адамдар алар.